Эми жаңылыктарды, видеолорду оригиналын Москабар видео Telegram каналына жүктөйбүз. Ошол жерден көрсөңүз, көчүрсөңүз, комментарий калтырсаңыз жана лайк басып жактырсаңыз болот. Ассаламу алейкум жалпы мекендештер. Сиздер менен кайрадан эле Москабар. Аккеме студиясында окуялар, жаңылыктар жана кабарлар менен саламатсыздарбы. Москвадагы маанилүү жаңылыктар менен тааныштырабыз. Бирден лайк басып колдоп кетиңиздер. Президентибиз Садыр Жапаров Москвада Россиянын президенти Владимир Путин менен сүйлөшүүлөрдү жүргүздү. Кандай сүйлөшүүлөр болду, эмнелер талкууланды, сиздерге толугу менен айта кетели, маалыматты мекендештерге жеткирип, бөлүшүп кетиңиз. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров кечээ 2-июлда Москвага болгон иш сапарынын алкагында Россия Федерациясынын президенти Владимир Путин менен тар жана кеңейтилген курамда сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Мамлекет башчылары эки тараптуу күн тартиптин актуалдуу маселелерин, анын ичинде соода-экономикалык, маданий-гуманитардык жана миграциялык тармактагы маселелерди талкуулашты жана Кыргыз-Россия стратегиялык өнөктөштүгүнүн жана союздаштыгынын жетишилген жогорку деңгээлине канааттануу билдиришти. Россиянын президенти Владимир Путин экономикалык кызматташтыктагы оң динамиканы белгилеп, эки өлкөнүн ортосундагы товар жүгүтүүнүн туруктуу өсүшүн жана анын ичинде үстүбүздө жылды алгачкы айларында бир кыйла көбөйүшүн баса белгиледи. Уважаемый Садыр Нургажоевич, дорогие друзья, добрый день. Мы очень рады вас видеть в Москве. Мы совсем недавно с вами встречались в Минске, работали в рамках Евразес. Хотел бы, да, и на мой взгляд, все прошло там, в том числе и благодаря нашим хозяевам, прошло на очень хорошем уровне и с результатом. Что касается двусторонних отношений, мы очень рады возможности в рамках вашего рабочего визита посмотреть на все составляющие наших отношений. Прежде всего, конечно, речь идет об экономике. У нас развитие здесь идет хорошее, стабильное. Ал ошондой эле Кыргызстандагы россиялык ишканаларды активдүү ишмердүүлүгүн белгилеп, Россиянын өлкөнүн алдыңкы соода-экономикалык өнөктөштөрүнүн бири катары статусун баса көрсөттү. Россиянын президенти Кыргызстандын экономикалык өсүшүнө өбөлгө түзгөн бир катар маанилүү долбоорлорду ишке ашырууга аракеттенишкен Россия-Кыргыз өнүктүрүү фондунун ишинин натыйжалуулугун жогору баалады. Ал ошондой эле гуманитардык кызматташуунун өзгөчө билим берүү тармагындагы маанилүүлүгүн баса белгиледи. Учурда Кыргызстандын 43 мектебинде 200 россиялык мугалим эмгектенүүдө. Орус тилинде окуткан мектептердин санын көбөйтүү пландары ишке ашырылып жатат. Владимир Путин Кыргыз тарапка орус тилине өзгөчө макам бергени үчүн ыраазычылык билдирип, бул гуманитардык гана эмес, экономикалык тармактарда да кызматташтыкты тереңдетүүгө өбөлгө түзөөрүн белгиледи. Соңунда ал Кыргызстандын лидерине конструктивдүү диалогу жана эки тараптуу байланыштар мындан чыңдоо кызыктарлыгы үчүн ыраазычылык билдирди. Өз кезегинде президент Садыр Жапаров бул жолу ушул стратегиялык өнөктөштүк жана союздаштык маселелерин эки мамлекеттин кызыкчылыгында талкуулоого мүмкүндүк бергенине ишенимин билдирди. Мамлекет башчысы өлкөлөр ортосунда толук өз ара түшүнүшүү жана ишеним бар экенин ырастады. Саясий келишпестиктер жана карама-каршылыктар жок. Ошондой эле ал энергетика, транспорт, өнөр жай жана айыл чарба тармактарында кызматташтыкты кеңейтүү үчүн зор потенциал бар экенине көңүл бурду. Буга байланыштуу президент Кыргыз-Россия соода-экономикалык, илимий-техникалык жана гуманитардык кызматташтык боюнча өкмөттөр аралык комиссиянын ийгиликтүү ишин баса көрсөттү. Сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгында эки өлкөнүн лидерлери бардык негизги багыттар боюнча көп пландуу өз ара аракеттенүүнү мындан ары да чоңдоо ниеттерин ырасташты. Россия Кыргызстан достугу улана берсин, жакшы мамиле күчөй берсин деп жакшы сөздөрдү жаза кетиңиздер. Дагы бир өзгөчө жакшы жаңылык, Евразиянын жүрөгүнө саякат эл аралык экспедициясы Кыргызстанга келди. Акциянын катышуучулары өз жүрүшүн июнда Москвадан баштаган эле. Алар 50 күн ичинде Россия, Казакстан, Кыргызстан, Өзбекстан жана Тажикстандын 30 шаарын кыдырышат. Бардык жерде бизнес форумдар, илимий сессиялар, маданий жана медиалык иш-чаралар уюштурулат.
Mekендештерге жардам болсун деп WhatsApp аркылуу жардам номери иштеп жатат. +996 225 900 700 номерине жазсаңыздар кирүү арызын толтурууга жардам беришет. Андан сырткары ишеничтүү авиабилет алсаңыздар болот. Жада калса чорный список реестрде бар же жок экениңизди да текшерип беришет. Россиядагы мекендештер бири-бирине поддержка кылып жардам берген Моз кабар телеграм группасына дагы каттала кетиңиздер. Ссылкаларды астына коюп койдук. Бүгүнкү кабарлар сиздерге пайда алып келди деген ойдобуз. Бирден лайк басып, группалар менен таркатып, биздин каналга колдоп, катталып кетиңиздер. Канча да бөтөн жерде өзүңүздөргө сак документтерге так болуңуздар. Таза регистрация боюнча 8936 111 79 11 номерине кайрылсаңыздар, жигиттер жардам берет. Тапканыңыздарга береке, үй бүлөңүздөргө тынчылык, ар бирибиз ата мекенибизге эсен аман жетели. Жакшылыкта көрүшкөнчө аман жүрүңүздөр. Москвада мекендештер, документ жок кыйналсаңыздар, регистрация бүтүп калса же өтүп кетсе же жоготуп алсаңыз, миграционканы жаңылатыш керек болсо, чек арага коркпой чыгып келейин десеңиз, баягы эле Москвадагы хит болгон Мухиддин ажы кызматта. Өзү до конца айдайт, ашыкча акча албайт, документке жардам берип туурулайт, даже кыйналган мекендештерди бекер ташыйт. Мухиддинге Моз кабардан деп чалсаңыз, по-братски жылуу жумшак барып келесиз.